Buna bayırkın öneriş bugün de basından sayın göktügün. Музейдеги төн жарманкесине келген көрүүчүлөрдүн саны арбын болду. Музей, театр, китепкана, арт студиялардын кызматкерлери, сүрөтчүлөр, скульпторлор, кол өнөрчүлөр, ыктыярчылар өз эмгектерин көргөзмөгө коюшту. Мына бүгүн эле бир 10 миңге жакын адам келди. Себеби биз өзүңүздөр көрүп атасыздар, музейлер бир бүгүнкү күндө социо маданий институттардын ичинен абдан бир негизги руханий борбор катары фундаменталдык бир орунду ээлейт десек биз эч жаңылышпайбыз. Себеби биздин ушу музей аркылуу муундан муунга кылымдарды карыткан маданий этникалык жанагы баалуулуктар, кылымдарды карыткан биздин мурастарыбыз, кылымдарды карыткан биздин улутубуздун интеллекти, ушунун бардык музей аркылуу көрүнүп, өнүгүп, өсүп, байып келе жатат. Бул долбоор мындан 6 жыл мурун старт алып, жыл сайын өтүп келет. Акциянын ачылышына маданият өкүлдөрү, коомдук ишмерлер катышып, бүгүнкү күндүн өзгөчөлүгүнө токтолушту. Шийден эле абдан жакшынакай курчак жасап ойношкон. Бул жеке эле оюнчук катарында эмес, ошол эле оюнчуктар менен ойноп атып, 13-14гө чыгып калганда бул социалдык мамилелерди кандай кылууну дагы үйрөнө билишкен да. Бүгүнкү музей күнү элди тарых менен тааныштырган эң сонун күндөрдүн бири. Ушул күндү биз көптөн бери кыргызстандар күткөнбүз. Тааныбагандар таанып атат, жаштарга аябай үлгү болуп атат. Кыргыздар кандай жашаган, кантип жашаган, азыр мастер-класстар өтүп атат. Бул дагы элдин маданиятына, тарыхын тааныганга эң сонун өлкө. Өзгөчө музейдеги түн акциясына Баткенден келген апалардын мээнети менен жасалган килемдери алып келинген. Аны менен катар көрүүчүлөргө кыргыздын боз үйү, улуттук оюндары, археологиялык буюмдар тууралуу маалыматтар берилди. Мындай мастер-класстар менен мындай жаштарга үйрөтүп, унутпай турган өлгүнү таштап кетүү, анан лейлек килеми өзү чындыгында бренд да, муну дүйнөгө даңгазалоо, анан албетте бюджетке кичине салым киргизүү. Саймаларды көрүп атабыз, илгерки буюмдарды көрүп атабыз, ата бабаларыбыздын буюмдарын көрүп кызыгуу менен көрүп атабыз. Музейге келгендерге тарыхтан сырткары дүйнө элдеринин маданий өзгөчөлүктөрү, анын ичинен Кытайдын каллиграфиялык жазуу ыкмасы көрсөтүлдү. Айжамал Олжобай кызы, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.